Афганец. Китепти үндөштүргөн Илгиз Шамырзаев. Урматтуу угармандар, дал ушул учурдан пайдаланып, дал ушул укма китепке жакты белгисин басып, биздин баракчага катталып кетүүнү жана китеп сүйүүчү досторуңуз менен дал ушул укма китепти бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Сиздерди терең урматтоо менен Илгиз Шамырзаев. Топ мергенчи кар жиреп, ашуунун аркы бетине өтүштү. Кийик жүргөн өңүттөрдү бул жерди коен жатагына чейин жакшы билген, жашы 45ке барып калган Сыргабай жол баштап баратты. Жанатан кар борошуло удургуп, алды жакты караганга чамалары келбей, араң басып келаткан мергенчилер ашуудан эңкейлегенде жандары жаяла түшүштү. Баарынын артынган рюкзактары, оор ок чонтойлору ок менен толтурулган, асынган мылтыктары бар. Бул жердин шарты аябай татаал, тоолору бийик, абасы суюк болгондуктан кан басымы начар адам ашууну ашып өтө алмак эмес. Мергенчилер дасыккан, көзгө атарлар, тоолордо көп жүрүп мындай катаал шартка жедеп көнүп түшкөн. Сыргабай бала кезден мылтык менен чоңойгон. Атасы алып берген оюнчук мылтыкты мектепти аяктап, үйлөнүп балалуу болгончо катып жүрдү. Атасы колхоздун коюн бакчу, үйүндө дүмпүлдүк 16 боло турган. Ошону кой кайтарганда огу жок болсо да тың сынып, жонуна асып алчу. 15-16 жашка барганда кадимкидей эле атканды үйрөнүп, суур кашкулактарды атып, үйүнө көтөрүп келчү. Досу Касым экөө далай жолу мелдешип, ширеңкени ыргыта аткан деңгээлге жетишти. Касым Сыргабайга караганда бир топ шамдагай болчу. Экөөнүн аталары жайдын толуп турган мезгилинде дос кылган. Сыргабайдын атасы өмүр коңшу айылдагы жылкычы Керимкул менен алакасы жакшы боло турган. Алыш бериш кылып, тез катташып турчу. Мына ошол Керимкулдун баласы Касым Сыргабай менен тең чамалаш эле. Достукту өздөрү бойго жетип мектепти аяктаганча бекемдеп алышты. Ажырагыс биримдик менен экөө такай чогуу болушуп, чечилбеген маселелерди да чогуу чечип чоңоюшчу. Убакыт жетип, аскерге кетүү милдети биринчи Сыргабайга тийди. Ошол убакта далайдын өмүрүн алган Афган согуш чыгып, Сыргабай ошол жакка кетти. Экөөнүн тагдыры бирбиже жөн эле окшоштукпу, айтоор 2 айдан кийин Касым да Сыргабай кызмат өтөгөн полкко барып калды. Ансыз да эли жерин сагынып турган Сыргабайдын кубанычында чек жок эле. Чогуу кызмат кылып жүрүшкөндө буларды сыноодон өткөрүп, атайын даярдоочу бөлүккө алып кетишти. Келгенден оор машыгуулар, эртеден кечке таш көтөрүп тоо аралап чуркоо, снайпер менен бута атуу буларга оңойго турбады. Мылтык атуу боюнча экөө алдына киши салдырбайт эле. Айрыкча Сыргабай бутанын чок ортосундагы чекитине атаар эле. Касым болсо чыгыш күрөшүн мыкты өздөштүрдү. Өзүнөн 2 эсе оор салмактуу жигиттерди жеңил гана ыкма менен чаап салаар эле. Машыгуу аяктап, биринчи жолу кан кечкен согушка киришти. Чалгынчылар бөлүнгөндө далай тапшырмаларды так аткарып, жанды оозуна тиштеген кырдаалдардан да жеңил чыгып, ал эле эмес бүтүндөй бөлүктү татаал абалдан алып чыгып жүрүштү. Мунун себеби тоолуу шартка көнгөндөн болчу. Каардуу согуш адамзатты ошончолук мыкаачылыкка үйрөтөөрүн булар элес алышкан жок. Барган сайын жырткычка айланып баратканын бирөө да сезген эмес. Ойлорунда жалаң гана өлтүрүү, жок кылуу. Согуш өнөрлөрүн үйрөткөн инструктор каардуу болчу. Мына ошол адамдын тарбиясы, мүнөзү бул жоокерлерди тирүү механизмге айлантып салган болчу. Бир күнү согуш талаасында атышуу убагында Касымга ок жаңылды. Жеңил жараат алганы менен өзүн бир кыйла жоготуп салды. Жаактын оң жагын ок жарып тийген экен. Сыргабай талаага таштабай, жонуна салбактатып көтөрүп жүрүп, аман эсен штабка жеткирди. Контузия алып аскердик госпиталга жеткизилди да, ошол бойдон мекенине кайтып келди. Бир ай өтпөй, Сыргабайда танкта бара жаткан кезде жарылуу болуп, ал да кайтты. Эр жүрөктүүлүк менен согушта күжүрмөндүк көрсөтүшүп, сыйлыктарга ээ болушту. Мергенчилер ашуунун төмөн жагындагы капчыгайга түшүп, кенен үңкүрдүн ичине киришип, оттон улуу жагып коюп, жылынып олтурушту. Үңкүрдүн ичи чабандын 5 канат чакан боз үйүндөй бар эле. Дайыма аңчылар ушул жерде түнөп эс алгандыктан, ичинде таш туулга, чаканыраак казан, анан бизден кийинкилерге керек болоор деп калтырып кеткен туз, чай кайнатчу кара чөгүн боло турган. Эртелеп ашууга жармашкан убакта алдыларынан чыккан 3-4 кекиликти
шиш кебеп кылып тоюнушту да чай ууртап олтурган убакта Сыргабай Афган согушундагы Касым менен чогуу өткөргөн күндөрүн эсине салып ойго чөгүп олтурду. Баарын көз алдынан кудум бүгүн болуп жаткандай чууру өтүп жатты. Кайда жүрдүң экен карааным? Сүйлөп жибергенин өзү да байкабай калып уяла түштү. Андан бери көп жылдар өттү. Аскерден келип 1 жылдай үйлөрүндө жүрүп, Сыргабай Салымбек аксакалдын кызы Тазагүлгө үйлөнгөн. Касым болсо шаардан иштейм деп кеткен эле. Аскердик кызматтарда иштеп жүргөн. Анда-санда келип кабарлашып кетип жүрчү. Алдыңкы кызматкер болуп жакшы иштеп жүргөн убакта Москведен чакыруу келди. Сүйүнгөнүн айтпа. Дароо айылына келип, ата энеси менен кеңешип коштошуп жөнөп кетти. Касым Москвага келип 2 ай кызмат кылганда өзүнүн башкарган бөлүгүнөн чуу чыгып, күнөөлүү деп соттоп жиберишти. Болгондо да 15 жылга. Айтканга оңой болгону менен бул убакытты өтөп чыгуу оңой эмес. Түн ичинде жоокерлер өз ара мушташа кетишип, 3 жоокер каза болгон. Болбогон жерден Касым күнөөлүү болду. Сибирдин аскердик түрмөлөрүнө кесилип кете берди. Ну-ка, вставай, идет проверка. Камерадагы күрсүйгөн орустун үнү таңкы таттуу уйкудан ойготту. А что я им мешаю? Вставай, вставай. Тебе здесь некомфортное место. Буйра сүйлөдү. Эрте мененки текшерүү болуп кеткенден кийин баары кайра уйкуга кирди. Кечээки күнү буларды поезд менен алып келип таштап кеткен эле 2 сутка поездде жүрүп кыйла чарчап келишти. Жетип алсам 1 жырга вес алам деп келген Касымдын ою ишке ашпай, же уйкусу жакшы ачылбай, өзүн жаман сезип турду. Тартип деген тартип аргасыз моюн сунуп өз жеринен келбей койбогонуна өкүнүп жатты. Күндө бир убак сейилге чыкканы болбосо, дээрлик камерада күн өткөрүшөт. Бүгүн да атайын сейилдөөчү аянтка чыгышкан. Аңгыча ар жактан топтошкон адамдарды көрүп, акырын басып барды. Өздөрүнчө ортого бирөөнү алып, шылдың кылып атышкан эле. Жүүнү бош, коркок бир молдован боло турган, ошону мазактап жатышыптыр. Карап туруп чыдабады. Жигиттер, муну жайна койсоңорчу. Эмне? Сен кимсиң? Ошончолук бизге буйрук бергиле. Бирөөсү опурула кетти. Тигини жайна кой дейм. Эмне? Кулагың дүлөйбү? Ан сайын кыжырына тийип сүйлөп турду. Акмак, жолуң менен жүрсөңчү. Болбосо теги мойнуңду толгоп коерумду билесиңби? Атырылып барып бетке муштарда жеңил буйтап, өзүнүн күчүн өзүнө жумшап, кежигесине колунун кыры менен урганда, көмкөрөсүнөн түшүп, бетинен кан жая берди. Дагы бирөөсү сокку берди эле, аны өзүнөн өтүп тездик менен көкүрөккө тамак аралаштырып тепти эле, какап туруп калды. Тургандар элейишти. Анткени бул чөөлөргө биринчи жолу муш кайрган адамга таң калып, бир жагынан чоочулап турушту. Бул иш Толикке жетсе өлдү, башын жулат деген ойдо болушту. Касым жай басып келип, кана, тур тууган. Мындан ары булар сага тийишпейт деп, колдон тартып, Молдованды алып кетти. Кечке чейин бул кабар бүтүндөй түрмөгө тарап, Толикке да жетти. Бул анын беделине доо кетиргенин сезип, жанагы чөөлөрдү дароо чакыртты. Булар Толиктин көлөкөсүнө жамынып, түрмөдөгү алсыздарга үстөмдүк кылып күн өткөрөр эле. Муну Толик деле билчү, бирок кээде өзү да баш болуп, бирөөлөрдү мазактап кордоп көңүл ачып жүрөр эле. Эмне болду? Кана мага тез айткылачы. Кыйкыра сүйлөдү. Алыбыз жетпеди. Калганын айтпасак да билесиң, Толик. Ырайым кыл. Мушташты жакшы өздөштүргөн спортсмен экен. Акмактар. Мурдуңардын куртун алдыбы? Ошону көрмөксүңөр. Табасы гана бирок ичинен Касымга ызырынып турганы байкалып жатты. Толик, катабызды оңдойбуз. Бүгүндөн калбай аны жок кылабыз. Күнөөлүү шылкыйып турушту. Эгер колуңардан келбесечи? Толик, бир шанс бер, жок кылабыз. Макул. Бирок сөзүңдүн аягына чыкпастан керт башың менен жооп бересиң. Уктуңбу? Уктум, аткарам. Чөөлөрдүн башчысы бүжүрөп, кирээрге жер таппай калды. Каардуу Толик бул түрмөнүн мыйзамсыз башчысы. Өзү толугунан келген, алт денелүү күржүйгөн неме. Адеп келгенден эле түрмөчүлөргө үстөмдүк жүргүзүп, негизги коркунучтуу фигура болуп калган. Эч ким кың дебей баш ийип, айтканын айткандай аткарышат. Чачын кырдырып жүргөндүктөн башындагы тыртыктар жаагынын сол жаагындагы узун тырык андан бетер сүрдүү көрүнүп тургандыктан мунун топтун ичинен чыкканы байкалып турат. Кечки тамакка жыйналышты. Аңгыча Толик жанагы чөөлөрдү ээрчитип, туура Касымдын маңдайына олтурду да: Сен,
Эмне ошончолук эле өткүрсүңбү? Бул жерди түрмө дейт. Сенин эркиндиктеги эркелигиң бул жерде суу ичпейт. Уктуңбу? Кыжына сүйлөдү. Муну менен тирешпей койсо деле иш оңуна алып барбасын түшүндү да. Билем түрмө экенин. А сен эмне бул түрмөнү сатып алдың беле? Муну кара. Ыржайып колун жайып элге карады. Кайрылып, Касымды муштум менен бетке туштап согуп калды. Мурундан даяр турган Касым үстөлдүн үстүндөгү темир кружканы ала коюп, тигини күүлөнүп келаткан муштумуна кыры менен катуу урду. Бир сокку менен олтурган жеринен ары учура коем деп ойлогон Толик мындайды күтпөгөн эле. Жаалданып, ордунан тура калды. Экөө мушташа кеткенде ары жакта турган конвойлор чуркап келип, ажыратып алып кетишти. Тамактануучу жайда тополоң чыгарганы үчүн деп экөөнү сыз камерага салып коюшту. Узун, туурасы 1 метрден тар камеранын ортосунда темир арматурадан жасалган жалгыз олтургуч, аны да суу кое берип койгондуктан көмүлөйүн деп калган. Тизеден келген сууга тик туруп 2 сутка өткөрүштү. Суук кадимкидей калчылдата баштаганда чыгарып, өздөрү жаткан камераларга таштап кетишти. Бул тирешүү бүтүндөй түрмөгө дүңдей түштү. Кек сактап калган Толик кайрадан чөөлөр менен план түзүп, акмалоого өттү. Ыңгай келсе, өлтүрүүнү көздөп жүрдү. Ачык чабуул жасай албайт эле, себеби түрмөнүн начальниги өзүнө тең келген бирөөнүн болушун каалабайт болчу. Жеткен өзүмчүл текебер, каардуу мүнөзү бар начальник көптөгөн Крим чөйрөнүн адамдары менен байланышта эле. Ал өзүнчө каналдар аркылуу жашыруун нарко бизнес менен да алектенчү. Орусиянын түрмөлөрүнүн башчылары жылына 2 жолу чоң суммадагы акча коюп, атайын мушташтарды уюштуруп турушчу. Бул да жашыруун болгондуктан мушташып келгендер жеңсе да, ошондон ары жок кылынчу. Касым түрмөдө 3 жыл отурган убакта союз ыдырап, тарап, мамлекеттерге бөлүнүп, ар ким өз каалаган ишин жасаган демократия пайда болду. Мындай мүмкүнчүлүк түрмөлөрдүн башчыларына табылгыс олжо болду. Мушташтарды тез-тез уюштурушуп, мурдагыдай мушкерлерди өлтүрбөй, кайра машыктырып көтөрмөлөй башташты. Булар начальниктерге көп байлыкты аксыз алып келип бере турган гладиаторлорго айланышты. Начальник Семенов мындай жерлерге көбүнчө Толикти алып барып жүрдү. Дайым жеңиш менен кайтып, байлыкка бир топ эле маартып салды. Толикке өзгөчө кам көрүп, түрмөдөгү жакшы деген камерага жайгаштырып, шарт түзүп берди. Ээн Эркинбей баштык кылууга да өбөлгө болуп калды. Касымдын айланасына да көптөгөн менмин деген жигиттер топтолуп, 2 жаат болуп, өз ара тирешүүгө өтүштү. Мындай кырдаал Семеновдун да көз жаздымында калбады. Экөөнү тең жайына коюп, кимиси күчтүү болсо, ошону чоң мелдешке салмак болду. Касымды да жакшы билер эле. 1-2 жолу майда барат мушташтарга салып, жеңиш менен келген. Семенов экөөнү атайын мушташтырып көрмөк болду. Сейил аянтына атайын ринг уюштуруп, түрмөнүн баарын жыйнап, жарыя кылды да даярданууга буйрду. Кечинде бирден чакырып, кимиңер жеңишке жетишесиңер, өзүңөргө банктык счет ачып берем. Чоң мелдештен түшкөн акчанын 20%-ын которуп турам. Андыктан жакшы даярдангыла деп эскертүү берди. Белгиленген күнү түрмөчүлөр бул рингти тегеректеп, чогулуп, мушкерлерди күтүп жатышты. Бир убакта белине чейин чечинген, дөөдөй болгон Толик көрүндү. Каарданып колун өйдө көтөрүп, деп кыйкырып, рингти айланып басып, Касымды күтүп жатты. Андан кийин өзүн токтоо кармап, 5-6 жолдоштору менен Касым келди да жеңил секирип рингке кирди. Ортодогу секундант эч кандай эреже жок экенин эскертип баштагыла деп белги берди да рингтен чыгып кетти. Экөө жалгыз калганда Толик жакын басып келди да: "Сага шартым бар. Эгер жеңилсең, кың дебей баш ээсиң. Эгер мен жеңилсем, мен да баш ээм." Келиштик. Токтоо жооп берди. Толиктин көзүнөн жан кечиликти көрүп, муну биротоло жок кылайын деп чечти. Мушташ башталды. Деп качырып келип, муштум менен бетке соккон Толиктин соккусу аба жиреп келип, шуу деп өтүп кетти. Буйтаганга араң үлгүрдү. Эми сак болуп калды. Алаксый түшкөн эле. Жөнөткөн соккуларынан жеңил буйтап, колго илешпей бир топ убаралантты. Толик оор денесин башкара албай күшүлдөп чарчай түштү. Бери дегенде жарым саат убара кылып чарчатып салды. Толик кадимкидей өпкөсү көп, чарчап, тердеп, баягыдай атырыла албай четтеп басып тооруп калды.
Мына ушуну күткөн Касым эми токтотпостон чабуулга өттү. Афганистанда жүргөндө Кытайдан келген Чан Ху деген карыя боло турган. Атайын бөлүккө чыгыш мушташ өнөрүн үйрөтүүгө жалдап келишкен. Касымдын жоокердик тайманбастыгын байкап, Тибет ламаларынан үйрөнгөн сырдуу тамырлар аркылуу уктатып коюуну жакшы өздөштүрүүгө жардамын аяган эмес эле. Азырда ошол ыкма менен мойнундагы жоон күрөө тамырдан эки гана серпип өттү эле, теги килейген неме күптеп кулап түшүп турбай калды. Секундант чуркап келип, тамырдын согуусун байкап койду да, бүттү дегендей ишарат берди. Жеңиш. Мурда Толиктен көп кордук көргөндөр кубанычтары койнуна батпай, баш кийимдерин көккө ыргытып, сүйүнүп жатышты. Анткени мыйзамсыз бийлик Касымдын колуна өткөн эле. Отту улуу жагып, тегеренип уй мүйүз тартып олтурган мергенчилер ар кемиси өз ойлору менен алышып, сырттагы борошулоп жааган карды тиктеп, тунжурап олтурушту. Сыргабайдын эсине жаш кездеги Касым менен чогуу өткөргөн күндөрү түштү. Эсинде, бир ирет эл жайлоого көчкөн мезгил болчу. Керимкул менен өмүр жанаша үй тигип, коңшу болуп көчүп келишкен. Жайлоого жаңы көчүп келген убакта кой короо жасап, чабандар бир топ убара тартышат. Касым өздөрүнүн үйүн тигишип коюп, Сыргабай экөө кой короо жасап жүрүшкөн. Бир убакта үйдүн жанынан жүк машина келип токтоду. Үстүндө үй эмеректери, тиричиликке керектүү үй буюмдары, анан 2-3 аял олтурган эле. Ай жигит, суу сап кеттик. Суусун кандырганга сууңар барбы? Шартылдай сүйлөгөн толугураак аял үн катты. Бар эле, азыр. Касым үйүнө чуркап барып, чоң идишке кымыз куюп келип, аялдарга узатып, өзү да чыга калып кесеге куюп сунду. 3 аялдын бирөөсү татынакай сулуу, жашы 19дагы жийдеш эле. Аберки экөөнүн бирөө жеңеси, бирөө дагы бир чабандын келинчеги эле. Кызды көрө сала өзүнөн өзү апкаарып, сүрдөп, кызарып сүйлөй албай туруп калды. Учурду колунан чыгаргысы келбеген кыраакы жеңе: биздин кызды сүйүп калдың көрүнөт, жигит. Андай болсо колун бошогондо кел, жолуктуруп, жеңкетай жейин, деп тийише кетти. Кыз кызарып уяла түштү. Мындайды күтпөгөн эле. Кайсы совхоздон болосуздар? Тиги өрнөктөн да. Анда жакшы жетип алыңыздар. Коштошуп машинеден түшүп калды. Машине жүрүп кетти. Ай жигит, келе бер, күтөбүз. Шаңгылдап күлгөн жеңе кыйкырып калды. Улам кылчактап кетип бараткан машинени карап, Касым калып калды. Ошол күндөн жүрөгүн бир билинбеген сезим уялап, жанагы кыздын элеси көз алдына кайра тартыла туруп алды. Уйкуга жатаарда эстеп жатса, таң атканда ошол кыздын элеси менен ойгонот. Кара торусунан келген чымыр денелүү Касымды көргөндө, жийдеш да өзүнчө башкача боло түшкөн. Жай ортолоп калган. Мал тоюнуп, эрте менен бир аз оттоп, күн ысыганда көлөкөй издеп, бир топ жеңилдик болуп калган. Бир күнү Касым Сыргабайга келип, сырын төгүп, жийдештин үйү жакка барып келүүнү сунуштап калды. Ансыз да эриги олтурган неме дароо эле макул болду да, жылкылардан келишкен 2 аргымак тандап минип жөнөп кетишти. Өрнөк совхозунун чабандарынын үйлөрү жакын тигилгендиктен, кайсы үй жийдештердики экенин билбей, айылда айлана бастырышты. 3-4 үй өтүп барып, бир үйдүн артынан бастырып өтүп баратышканда, баягы шаңкылдаган жеңе үйдөн чыгып калды. Касым дароо тааныды. Арыбаңыз жеңе, малжан аманбы? Жол болсун, жолоочулар. Да моз тийип кеттиңиздер. Рахмат. Жол издеп жүрдүк эле, кожоюн жок беле үйдө? Мурунтан даярдалган шылтоону айта салышты. Тиги койлордун артынан кетти эле. Бүшүркөп бир жерден көргөндөй болуп турду. Касым дароо демилгени колго алып, жеңенин кожоюну жоктугунан пайдаланып, ачык сүйлөшүүгө өттү. Анда жеңе кеп мындай: мен баягы убадаңыз боюнча келдим. Сиңдиңизди жолуктурарсыз? Жанатан бери тааныбай эле. Ооба, эстедим. Кызыкеге айтайынчы, балким Кашкар айганда келе берсиңер. Эртең бүрсүгүнү дегендей туруп калды. Макул жеңе, эртең кечинде келели анда, деп бастырып жөнөп калышты. Эртеңдин келмеги ушунчалык азап болду. Таң атпай, таң атса кечкирбей, араң чыдаган Касым күүгүм аралаш жылкыларын агытып коюп эле Сыргабайга жетип келди. 1 саат дегенде жийдештердин айылынын четиндеги сайда акмалап туруп калышты. Бир убакта жеңеси менен жийдеш панар чырак кармап, үйдөн чыгып бери басты. Ушуну күтүп турган жигит утурлай басты. Кыз жигитти жеңеси жолуктуруп коюп, өзү үйүнө кетти. Касым биринчи жолу кыз менен бетме бет жолугуп сүрдөп турду.
Жийдеш да жигиттен сөз күтүп, унчукпай гана бир топ убакытта туруп калды. Ментип тура берсе болбостугун билген Касым өзү сөз баштады. Менин атым Касым, тааныш коелу. Акырын кол узатты. Жийдеш, кыздын ысык колу өрттөп жибергендей болду. Экөө көпкө чейин сүйлөшүп турушту. Жийдеш коюн чөнтөгүнөн 4 бүктөм жүз аарчы алып чыгып, Касымга менден эстеликке алып жүр деп берди да, үйүн көздөй коштошпостон жүгүрүп кетип калды. Жанатан аңдып олтурган Сыргабай дароо жетип келди да, "Эй жигит, кеттикпи?" деп колдон тартты. Касымдын бети кызара түшүп, жолго түштү. Жолдо келе жатып, көкүрөгү эргип, улам атын чаап, эл өөрүп келди. Тез-тез жолугушуулар башталды. Бир күн көрбөсө кадимкидей сагынышып, кыз жигит катуу сүйүшүп, махабаттын көлүндө сүзүп жүрүштү. Таң атканча көл шал тердеген Сыргабай түнү бою кирпик какпады. Улам уйкуга көзү илинип баратканда, калчылдап чыйрыгып, денеси от менен жалын болуп кызып, түйүлүп жатып таң атырды. Мынчалык катуу сыркоологон эмес. Таң атпай ойго тууга кирген апасы баласынын түрүн көрүп эле чоочуп кетти. Шашып чыгып эле өмүрдү чакырып келе калды да ооруканага алып жөнөштү. Койлорду Керимкулга дайындап кетишти. Бул учурда Касым жылкыларды айдап келүүгө кеткен болчу. Керимкул өмүрдүн койлорду айдап жайытка баратканда атасынын алдынан чыкты. Иштин жагдайын түшүнгөн соң жылкыларды атасына айдатып, өзү кой артынан жөнөдү. Бул күнү кой кайтаруу энчиси Касымга тийип, үйүнөн көрүнүп калабы деген үмүт менен жийдештердин үйү жакка жайып чыкты. Жайлоонун толуп турган убак эле. Көгүлтүр кашка сууну жээктеп, суу үстүнө таш менен ыргытып ойноп баратып, капыстан суу алган кызды көрүп калды. Жакындаган келип, өзүнүн жийдеш экенин жазбай тааныды. Кыз да кылчайып карап, Касымды таанып, кой кайтарып жүргөнүнө таң калды. "Кандайсың? Ой, эмне кой кайтарып? Сен сууга келериңди билип атайын, койду ушул жакка жайдым." Сыргабай жок сыркоолоп ооруканага кетти. Анын койлору менин энчиме тийди, деди тамашалай. "Эй байкуш, эмнеси ооруп? Билбейм. Ооруканага алып кетишиптир. Анда мен сага кой кайтарышайын." "О, анда сонун болот го а. Сууңду эмне кечинде алып кетесиңби?" "Жок, азыр эле алып барып келе калам." Кыз дилгирленип турду. "Анда күтөм, тез келе кал." Жийдеш жөнөп кетти. Апасы менен жеңеси жакага кетип, үйдө өзү жалгыз сериги олтурган эле, атасы кой кайтарууга кеткен. Кой артынан ээрчишип, экөө бир топ алыска кетип калганын сезбей калышты. Касым бул күнү өзгөчө бактылуу эле. Анткени өзүн бир үй бүлөнүн башчысындай сезип, жийдештин жанында кадимкидей каада сактап, бир кыйла токтоо көрүндү. Жийдеш болсо ойноок баладай бирде тийише коюп, бирде тултуюп таарына калып, эркелеп жатты. Касымдын кучагында эркелегиси келди. Эңсөөсү күчөп, кыз намысы жол бербей тартынып турду. Жашыл тулаң чөптүн арасында экөө сүйлөшүп олтуруп, бир-эки жолу көкүрөгүн тигинин көкүрөгүнө тийгизип, атайын кылыктанып жатты. Касым муну байкап турса да, дагы өзүн кармап, токтоолук менен сабыр кармап жатты. Бетинен өөп кучактагысы келип турса дагы, кагып жибереби деген ой менен тартынып турду. Жийдеш эркелеп келип, Касымдын бетинен чоп эттире өөп алганда, дал бөлүнүп туруп калды. Дароо өзүн колго алып, шап кучактай калып өпкүлөп кирди. Кечинде койлорду короого айдап келип киргизип, унчукпай тамагын ичип жатып калды. Кантип айтат сөздү? Эмнеден баштайт? Атасы эмне деп жооп берет? Башын катырып түгөнбөгөн ойлор мээсин жей баштады. Эртерээк айтпаса болбойт, кызга убада берип салбадыбы? Шашкандан эмне иш жасап койгонун кеч түшүндү. Эртеси эртелеп туруп, атасы менен жай олтуруп сүйлөштү. Керимкул өз ичинен сүйүнүп турса да, сыртынан сыр бербей угуп туруп, жайлоодон түшүп жакага барганда үйлөп коем деп жооп берди. Жайдын ысыгы кайтып, күздөгө түшөөр мезгил жакындап калды. Дагы бир ай жайлоодо олтурушса анан көч башталат. Үйдө чай чамекта төгөнүп баратат. Деги жакага түшүп азык түлүк алып келсиңерчи. Жийдештин апасына алып калды. Биз эркектер бошой турган эмеспиз, андан көрө кызыңды жөнөтсөңчү. Атасы жооп берип калды. Себеби кой жайлоодон түшөөрдө кыркын башталчу кезек келгенде алып барып калбаса, акыркыга калып кыркуу жакшы болбой калат. Апа, мен барып келейин, эрте менен жол тосуп барып келе коем. Макул балам, барсаң бар, кечке калбай келип калаарсың. Эртеси жолдон өткөн машинелерди тосуп жөнөп кетти. Айылга келип, дүкөнгө кире бериште турган 5-6 баланы көрүп, сүрдөнө түштү да кирип кетти. Азык түлүгүн алып үйүнөн кабар алды.
кошунанын үйүнөн чай ичип, кайра жол тоскону чыкты. Жайлоо жакка кетчү машина жок, көпкө күттү. Кеч кирип бараткан убакта жанагы 5-6 бала кызды акмалап калды. Ыңгайын келтирип, кызды чыңыртып ала качып кетишти. Начальник Семенов чакырып жатат деп конвой Касымды алып кетти. Кенен кабинетте чалкылап, креслодо отурган сулууча келген шыңга бойлуу, суюк чачын оң жагына кайрып тараган Семенов көңүлдүү тосуп алды. О, кел, Коля, кел. Булардын баары Коля деп чакырышчу. Кандайсың? Формаңды жоготкон жоксуңбу? Баары жайында эле, кайдыгер гана жооп берип койду. Анда угуп тур. Туура 1 айдан кийин чоң мелдеш болот. А сен дайым бол. Байкадым, абдан куу экенсиң. Сендей мушкер чанда жаралат. Банкка эсеп ачып койдум. Кийинки мушташта жеңсең, акча түшө баштайт. Баардык шарты түзүлгөн камерага жайгашасың. Мени уят кылбайсың деген үмүттөмүн. Бара берсең болот деп кайра чалкылай кетти. Айткандай эле чоң жарык 2 бөлмөлүү камерага орнотушту. Бир бөлмөдө уктап тамактанып эс алса, бир бөлмөдө машыгуучу темирлер толтурулган эле. Убактысынын көбү ушул машыгуучу бөлмөдө өтө турган болду. Тамактанганы, уктап эс алган эле аркы бөлмөгө чыкпаса, дээрлик ушул бөлмөдө. Толик ызаланып, өзүнө өзү ачуусу келип жүрдү. Рингке чыгаарда Касымды теңине албаганына өкүнүп, тымызын жок кылууну пландап, чөөлөр менен макулдашып алды. Жеңилген Башиет деген өзү мынчалык акыл менен жеңет деп ойлобогон. Күчүнө ишенип, шерменде болоорун такыр оюна албаган болчу. Эми минтип баардык нерседен калып отурат. Күткөн күн да келди. Семеновго чакыруу келгенде эле дароо Касымды чакыртып болгон ишти түшүндүрүп, 2 күндөн кийин жөнөп кетишээрин эскертти. Машыгууну токтотуп, 2 күн жакшылап эс алууну пландап, бөлмөсүнөн чыкпай уктап, ар түркүн ойлор менен алышып жата берди. Сибирдин түрмөлөрүнүн начальниктери чогулуп, 1 күн кечке коюлуучу акчанын суммасын чечишип, ылганып отуруп, 10 чакты гана мушкер калды. Калгандар акчалардын аздыгынан оюндан чыга беришти да, жөн гана көрүүчү катары залды толукташты. Эреже боюнча бир жолу жеңилген оюндан чыгат. Ал эми мушташ учурунда эч кандай эреже колдонуу жок деп чечим чыгарышты. Мушташ башталды. Биринчи болуп Кабан деген түндүк жактан келген дөөдөй. Салмагы 150 килограммды басчудай түрү бар. Жашы 45 чамасындагы киши чыкты. Мунун сүреле бир башкача эле. Күрүлдөп, деп кыйкыра ортодо айланып жүрдү. Атаандашы да узун бойлуу, алп денелүү, денесинин баарын татуировкалап алган Найза деген ат менен таанылган киши чыкты. Найза өтө каардуу, аяганды билбеген мерез, анан калса дагы мушташ учурунда колуна кирген нерсе менен ура бере турган адаты боло турган. Төрт тарабы темир тор менен курчалган аянтчада экөө бир азга айланып турушту да бетме бет качырып сала беришти. Бул 2 мушкердин беттешин көрүп олтурган айланадагылар бир эле учурда беттешти көрсө, бир эле учурда жөнө турбай кулактарына кулакчындарды салып, YouTube'га кирип, Илгиз Шамырзаевдин каналындагы укма китептерди укканча каналга катталып, ар бир укма китепке жакты белгисин быртылдатып басып жатышты. Биринчи бет келгенде эле Кабан Найзаны тумшукка сузуп, чалкасынан оодарылып чыкты. Өжөрлөнгөн Найза Кабанды кулактан алып барып, жыгып, башка көзгө койгулап жатты. Кабандын даана ачуусу келди. Кара күчкө салып, үстүндөгүнү так көтөрүп, ары ыргытып, кабырга тушка тээп калды. Найзанын иши бүткөн эле. Катуу тепкенде 2 кабыргасы сынып кетип, өпкөгө сайылып, деми чыкпай жатып калды. Мушташ токтоду. Жеңүүчү Кабан. Бүгүнкү мушташ ушуну менен бүтүп тарап кетишти. Эртең Касым менен Чуваш улутундагы бирөө өтүшмөк. Семенович ал жөнүндө билген маалыматтарын божурап олтуруп, бир топ убакыт өткөрүштү да жатууга кетишти. Таң атаарга жакын көзү илинген Касым шашкиде араң ойгонду. Уйкусу канып, кадимкидей жеңилдеп калыптыр. Муздак сууга жуунуп серкип келди да, атайын камеранын бурчундагы күзгүгө көпкө чейин тигилип турду. Баягы кырчын кези эсине түшүп, бир жолу улутунуп алды да тамактанууга отурду. Кечинде эл чогулуп, темир тордун ичиндеги аянтчада мушкерлерди киргизишти. Чуваш шамдагай экен. Ортого чыгып, артка, алдыга 3-4 жолу сальто ашып, бийик секирип келип, түйүлүп туруп калды. Касым шашпай чыгып, манжаларын укалап, Кудайга ичинен бир жолу тиленди да, Чуваштын маңдайына келип, көзүнө тике карап туруп калды. Мынчалык өткүр көздү Чуваш мурда көрбөгөнбү,
көздөрүн ала качып биринчи болуп чабуулду баштап жиберди. Каршылашуунун чыдамсыз экенин билип калган Касым оңой буйтап кетти да моюн тамырга туштап катуу муштады. Чуваш өзүн жоготуп кулап түштү да ошол бойдон дымы чыкпай жатып калды. Секундант келип оңго чейин эсептеп бүттү деген белги берди. Арадан 4-5 секунд өтпөй кулаткан мушкерди көрүүчүлөр таң кала тиктеп бир азга тынчый түшүштү. Мындай рекордду түрмөчүлөр арасында эч ким кое эле белет. Чуваш эсин жоготкон боюнча О дүйнөгө сапар алып кете берди. Бул көптөгөн түрмөдөгүлөргө угулуп, бүтүндөй Орусиянын кара дүйнөсүндө сенсация жаратты. Бул мелдештен Касым чоң авторитет таап, бүтүндөй Орусиянын криминалдарына аты болду. Кабан Касымдын рингдеги мушташын кассетадан көрүп олтуруп, бир чоочулап, бир кыжырданып жатты. Орусиянын түрмөлөрүн Кабандан бөлөк титиретип турган эмес эле. Каны кайнап, мага туш келсе деп тиленип жатты. 2 күндөн кийин финал болмок, бирок дагы 10 күн кийинкиге токтотуп коюшту. Кабан менен беттеше турган монголду курсагына шиш темир сайып, ажаткананын ичинен өлтүрүп кетишти. Кезек Касымда эле. Бирок ыңгайын таба албай турушту. Касым да сак болуп, убактысынын көбүн машыгуу менен өткөрүп жатты. Күткөн күн да келди. Касым менен түрк улутундагы мушкер түштү. Түрктүн аты Халил бей, өзү орто бойлуу, чымыр денелүү, чыгыш мушташ өнөрүн жакшы өздөштүргөн шамдак айнеме. Касымдын биринчи узаткан соккусуна өзүнүн жаагын тосо берип эле оюндан чыгууга ниеттенип жеңилип берди. Анткени Кабандын менеджерлери уюштурган жашыруун сүйлөшүүлөрдөн кийин ушундай макулдашылып, көп суммадагы акча төлөнгөн эле. Кабан начальниги менен талашып тартышып жатып, араң көндүргөн. Максаты Касымдын көрсөткүчүн талкалоо. Финалдын күнү белгиленип, мушкерлер катуу даярдык көрө башташты. Жаздын салкын жели аймалап, эрте мененки чымчыктардын сайраганын уккусу келген Касым аянтчага чыкты. Бир аз салкын абадан жутуп, күнүмдүк көнүгүүлөрүн жасап жатып, арт жактан чыккан шыбыртты кулагы чалып бурула бергенде көзүнөн от чагыла түшүп кулап түштү. Турганга үлгүрө койбой, 3-4 тепкилеп киришти. Булар таң атканча күзөтүп, акмалап, өлтүрүп, араң колго илештирген Кабандын желдеттери эле. Өлөөрчө тепкилеп өзүн билбей калган убакта таштап басып кетишти. Аянтка биринчи чыккан киши көрүп калып, кабар берип, дароо көпчүлүк чогулуп көтөрүп кетишти. Кабандын мындан да кабары жок болчу. Угаары менен желдеттерин чогултуп, өзү жаткан камерага тизип алып, өлөөрчө сабады. Себеби Касымды өз колу менен жыгууну кыялданып жүргөн. Санитардык эмканада 10 күндөй жатып дарыланууга туура келди. Касым жаткан палатага Кабан кирип келди. Муну күтпөгөн эле. Мен билген эмесмин. Бирок менин жигиттерим жасаган үчүн алдыңа кечирим суроо үчүн келдим. Кабан саламдашпастан кекерлүү унчукту. Эч нерсе эмес, боло берет. Бул деген чөөлөрдүн жортуулу да, какшык менен жооп узатты. Кабанга бул жооп өтө катуу тийгендиктен кыжырдана түштү да, келесиң. Ким чөө, ким арстан кийинки беттешүүдө көрөбүз, уктуңбу? Кайрылбай чыгып кетти. Акырындык менен 10 күндөй убакыттын ичинде өзүнө келип, кадимкидей тынып калды. Дарыгер текшерип көрүп, кийинки беттешүүгө чыга берсе болоорун айтып, эмканадан чыгарды. Семенович болгон акылын үйрөтүп жатты. Ал тургай канча акча сайылганында байкабай Касымга сай медиреп жиберди. Дароо тигини сөздөн кармап көрүүнү чечкен Касым шартнаама түзүп алалы деп ультиматум койду. Семеновичтин көзү чанагынан чыга жаздап токтоду. Коля, ансыз деле мен сага банкты кесип ачканмын го. Туурабы? Дагы кандай шарт керек сага? Ушул эреөлдөн утуп чыксам, боштондукка кое бересиң. Болбосо сайган акчаңды самандай сапырып, шамалга учурам. Коля, билип кой, мөөнөт өз жолу менен убагында өтөлөт. Эч кандай шарт жөнүндө сөз болбосун. Мен айтчумду айттым. Аткарганды да билем. Сөз бүттү деп басып баратканда, токто. Үстөлдү катуу муштап, ачуу кыйкырды. Макул болбошко чарасы жок эле. Анткени Кабанды Касым утуп чыкса, 50 миллион рубль колуна тиймек. Мынча акчаны колунан чыгаргысы келбеген Семенович дөөпөрөстөрдөн, оштукча айтканда, дөөпөрастардан эмес болчу. Өз күнүңдү билген жигит экенсиң. Мен макулмун, бирок айтып коеюн, сөзсүз. Кабанды жок кыласың, антпейт экенсиң. Өз колум менен сени жайлайм. Уктуңбу? Келиштик. Сөзгө турбаган өлөт. Катуу талап койгон Касымдан чоочулган Семенович кайтып баргандан кийин өлтүрүүнү ойлоп калды.
Машыгуу өз нугунда өтүп жатты. Кабан жигиттерин катуу тыйып койгон. Бир жолку түшкү тамактан келатып, коридордо бетме бет келе түштү. Бирок тигилер акырын жол беришип, какшып узатышып кала беришти. Мушташты Семенович атайын кечеңдетип жатты. Анткени Касым жакшыраак тынып алсын деген эле. Антпесе болобу? Оңоор эмес акчаны чалажан бирөөнү мушташтырып ала алмак беле. Оганстанда жүргөндө эртеңден тургузган инспектор таңкы салкын аба денени сергитүүчү касиетке ээ. Ошондуктан эртелеп туруп көнүгүү жасоо зарыл деп күндө айтчу да, 1 саат тынбай көнүгүү жасачу. Ошол адатка көнүп калган Касым күндө эртең менен туруп 1 саат көнүгүү жасайт да, анан бүгүнкү күндү кандай өткөрүүнү пландайт. Түндө түшүндө досу Сыргабай кирди. Экөө тоону аралап, катуу кыйкырып чуркап баратат. Касым бир тоонун башынан экинчисине бир аттап эле жетип жатты. Мындай түштү өмүрүндө көрбөгөн. Эмне болсо да жакшылык болсунчу деп жооп койду. Түштөнүү убагында шашылыш бүгүн кечинде мушташ болоорун эскертишти. Кечинде эл келип, арена даяр болгондо Касым ортого чыкты. Колуна 2 кыска узундугу 80 сантиметрдей болгон жумуру темир беришти. Бул анын колдонуучу куралы эле. Андан соң кабан чыкты. Анын колунда да 2 темир, бирок анын баштары орок сымал ийилип, миздүү курч болчу. Адегенде экөө бири-бирин тооруп, акмалап айланып жүрүштү. Кабан тап берип калды. Чаң-чуң, темирлер бири-бирине тийип чаңкылдап, соккуларды тийгизбей тосуп жатышты. Мындай тирешүү көпкө созулду. Аралыкты толук эсеп албай калганбы, бир убакта Касымдын көкүрөгү тыз этип кан жая берди. Кабандын колундагы миздүү темир тилип кеткен эле. Касымдын даана ачуусу келип, укмуштай шамдагайлык менен тез сокку жасап келип, кабанды так төбөгө уруп өттү. Сендиректей түшкөн кабан тез өзүнө келип, кайра чабуулга өттү. Чаңкылдап, бири-бирине тийген темирлер кадимкидей ысып чыкты. Тике качырып келген кабанды буйтап туруп, дагы бир жолу төбөгө кагып түштү. Бул жолу аркасына урулгандыктан кабандын колдору шалак деп төмөн түшүп, тизелеп барып көмкөрөсүнөн кулап түштү. Касымдын жеңиши менен эреөл аяктады. Туш-туштан көпчүлүк сүрөөнгө алып, чуулдап кыйкырып, колдоп кетишти. Жейдеш ала качкан жерде олтуруп кала берди. Атасы кызым бактылуу болсун деп батасын берип, кайра келүүгө уруксат бербеди. Касымга абийирин арнап койгонун эч ким билбейт эле. Кантсе да Жейдешке жубай болчу жигит акылдуулук кылып, нике түнүн ачыкка чыгарбай өткөрүп койду. Бирок баары бир турмуш муздак болуп туруп алды. 4 ай жашаган соң Жейдешке уруксат берип, үйүнө жеткирип койду. Ошол боюнча үйүндө жүрүп эч кимге көрүнбөй, үйдөн чыкпай түн кечирип жүрдү. Корсагындагы ымыркай Касымдан эле. Касымга болгон сүйүүсүн аныктоо үчүн өзү багып тарбиялоону пландаштырып жүрдү. Качандыр бир убакта сөзсүз жолугаарына ишенчү. Ай күнү жетип Жейдеш көз жарды. Жаңы төрөлгөн наристесинин уул экенин укканда сүйүнгөндөн көзүнө жаш тегеренип, эркеп кетти. Бул наристе Жейдештин Касымга деген белеги эле. Сыргабай отту улуу жактырып, өзү төрдө арчанын чатырап күйгөн алоосун тиктеп, жагымдуу жытын искеп, ойго чөгүп олтурду. Касым кеткени бир да кабар албаптыр. Достук парзын актабаганына өкүнүп турду. Эмнеге өкүнөм? Дагы да болсо кеч эмес, балким келип калар. Үмүт чиркин өлгөндө үзүлөт деген чын белем, көптөн бери унутула түшкөн достук, ишеним дагы жылттай түштү. Таң атканча түркүн ойлор менен алышып, таң ата көзү илинип кетти. Катуу уктаган экен, эртелеп турган мергенчилер ойго түшканда да турбай уктады. Аргасыз Шашкеге чейин күтүшүп, андан ары жол улашты. Капчыгайдан түштүк тарапка чыга бергенде боз чаңгыл адырлар кездешип, андан ары 10 километрдей түп-түз талаа кездешет. Бул жерде жайкысын чабандар жайлоолоп кетишет. Андан ары дагы адыр тоолор менен барып, чоң дарыяны кечип, аска зоолор башталат. Мына, ушул жер кийиктин мекени, мергенчилердин көздөгөн жери. Ушул зоолордун арасына келгенче эле канчалаган азап менен жетип келишти. Кечки үгүндө жетишкен мергенчилер чоң таштын коңулуна, шамалдан ыктоо жерге олтурушту. Алла келген казанына тамак азышып, эмеле жайланышканда сүрдүү күркүрөгөн добушту угушту. Кулак түрөө бул эмне болгон добуш деп туруп калышты. Аңгыча жашыраак бирөөсү мылтыгын алып чоң ташты айланып карап келүүгө кетти. Ачуу чыңырыктан баары жапырт мылтыкка чуркашып, топурап калышты. Биринчи жеткен Сыргабай мээлебей туруп атып калды. Тарс!
Мылтыктын доушу аскаларды аралап, жаңырык болуп алдагайда тарап кетти. Курррр деп добуш менен алдында 5 метрдей аралыкта чоң Илбирс турган эле. Дагы атты. Бул жолу ок так эки көздүн ортосуна тийгендиктен кыңк деп үн чыгарууга үлгүрбөй Илбирс кулап түштү. Жанагы балага жетип барышты. Тирүү экен. Оозун кыбыратып, араң суу сурады. Суудан бир эки уур татышканда өзүнө келип, төкпөй чачпай эмне болгонун айта баштады. Таштайлан өтө бергенде алдынан карпа көрпө чыгып калган Илбирс мунун сунган мылтыгын катуу кагып секиргенде кундагы өзүнүн чыкыйына тийип эси ооп жыгылган экен. Сыргабай атып жибербегенде тытып кетмек экен. Аман алып калышты. Эртеси зоону аралап, өздөрү алып кете тургандай кылып кийик уулашты да артка жол тартышты. Семенович сөзүнө туруп, банктагы акчаларын алып берген соң, Касым мекенге кетүүгө даярдана баштады. Абактан чыкканына бир жума болсо да, өзү жайгашкан батирден эч жакка чыкпай жатты. Туура бир жумадан кийин тыкан кийинип алып, көчөгө чыкты. Керектүү майда чүйдөлөрүн алып, чоң көчөдөн өтүп жатканда, артында аңдагандар бар экенин байкады. Үчөө бирге Касымдын артынан кууп келип, жашаган үйгө кире берген жердеги аркадан өткөндө, катар-катар күп-күп кулаганын байкабай калышты. Бурчтан аңдып туруп, катуу келаткан үчөөнүн биринчисин тамакка, экинчисин кулак түпкө, үчүнчүсүн так желкеге уруп чыкты. Күтүүсүз урулган соккудан улам үчөө тең кулап, бирөөсү тура калганда билектин муунунан алаканды тескери кайрып, ким жиберди деп зекип сурады. Эч ким жиберген жок. Онтолой түшүп тырышты. Жалган айтпа. Мен аяп олтурбайм, билесиң. Ким жиберди? Катуураак кайрылды. Семенович жиберди. Тигинин колу кычырай толгонгондо чынын айтууга аргасыз болду. Аңгыча арка экөөнүн бирөө өзүнө келип, койнундагы тапанчасын алып, эптей кармаганга жетип барып ыргыта тепти. Талуу жерлерге бирден гана сокку берип, үчөөнүн тең эсин оодарып, үйдөн керектүү буюмдарын, акчасын алды да тез көздөн кайын болду. Чоң жолго чыгып, такси тосуп, алыскы областтардын бирине сапар тартты. Жолдо ойго тунуп мекенди сагынуусу артып, түркүн кыялдарга багынып баратты. Таттуу кыялдарды тарс деген үн бузуп жиберди. Капталдан келип сүзгөн джип үлгүсүндөгү оор машине алдыга өтө бергенде Касым олтурган такси ала салып кетти. Эки оодарылып, кайра турган машиненин сынган терезесинен суурулуп чыгып келатканда, чыкыйына тапанча такап турган күр сүйгөн жигитти көрдү. Аркасында ыржайып дагы бирөө турган эле. Жигиттер, өйдө болгонго ырайым эткиле. Күржүйгөнү эрмектегиси келдиби же атайын буйрук ошондойбу, өлтүрүүгө шашпады. Кана, чык машинеден, иттин баласы. Кыймылдатып көрсө, денеси тазадай көрүндү. Суурулуп машинеден чыкты да, өйдө болуп баратып, наркынын алаксый түшкөнүнөн пайдаланып, тапанчасын колунан өтө тездик менен кайрып алып, ошону кезеп, кана чочко. Эми тигиниңди даракка чырмай салчы. Жарайт, акеси азыр, жарайт. Жан таттуубу же өзү ушундай коркокпу, көр жүйгөн эме бүрүшүп турганына күлкүсү келди. Шашкалактап тигинде эректе эмне кылаарын билбей турган шеригин даракка таңып жиберди. Өзүн дагы бир даракка таңып келип, таксистен кабар алганы жөнөдү. Жанатан бери башындагы канды аарчып, өзүн иретке келтирип, машинем эмне болот деп ойлонуп турган таксисти джипке олтургузуп, катуу айдап жөнөдү. Жакынкы шаарлардын бирине жетип, таксистке эки машина сатып ала тургандай акча берип, тигилердин машинесин кайра жеткирип берип, бошотуп коюусун өтүндү. Таксист мынча акчаны оңой эле тапканына сүйүнүп, макул болду да, зымырап кайра жөнөдү. Семеновичти өзү издеп, бир нерсе кылбаса болбой турганын сезип, кайра артка такси жалдап жөнөдү. Жолдон келе жатып жанагы авария болгон жерден Семеновичтин жөнөткөн баш кесерлеринин жок экенин көрүп, таксист бошоткон экен деп ойлоп койду. Башкесерлердин пландары ишке ашпай калып, бөлөк шаарга баш калкылаганы куйрук тийиштү. Анткени Семенович буларды так билчү эмес. Бир жерден короздук кылып жүргөндөрүн көрүп калып эле, сураган акчаларын бере салган. Издесе деле тапмак эмес. Ошентсе да экөө кабар бербей, көздөн далдоо алыс жакка күн кечире туралы деп качып кетишти. Касым түрмөнүн дарбазасына жакын келип, Семеновичтин машинесинин чыгышын күтүп олтурду. Кечирээк күүгүм талаш кара Мерседес дарбазадан жаай чыгып, чоң трассага бурулду да токтоп, ичинен Семенович чыкты. Колундагы кара, анча чоң эмес кейс бекем кучактап,
ары жакта турган жол тандабаска олтурду. Бир чоң иштин жайын бүтүргөнү баратканын байкап, 100 метр артында баратты. Таксист кооптонуп, тууган, бул иштин жаманчылыгы жокпу? Тамсанова тууган, сага зыян тийбейт. Байка тууган, мен аралашкым келбейт. Жарайт, жеткирип кой да кете берсең болот. Семенович олтурган машине чоң короого кирип кетти. Касым ошол короого жетпей түшүп калды да таксистти кетирип жиберди. Өзү көпкө бүттү, бирок Семенович чыкпады. Демек, бул жерде бир нерсе бар. Караңгы кирип калган учурда дарбаза чоң ачылып, ичинен 4 машине катары чыгышты. Ээр чишип өтө бергенде машиненин ичинде Семенович жок экенин байкады. Аңгыча дарбаза жактан өзүнүн мерседеси чыгып өтүп баратканда муштумдай ташты терезеге ыргытып койду. Тоңк эткен добуштан улам айдоочусу токтото калды да Касымга тиртеңдеп ызырына баштады. Кепканы баса кийип алган Касымды Семенович тааныбады. Ушул учурду колдон чыгаргысы келбеген Касым айдоочуну тамак аралаштырып моюнга согуп, уктатып, Семеновичтин жанына олтурду. Салам, урматтуу Семенович. Какшык менен салам узатты. Салам. Араң алик алганга жарады. Колундагы калың кейсти бекем кучактаган бойдон калтырап турду. Сен эмне? Семенович түрмөдөгү айбатыңды жоготконсуң, баса. Бул жер түрмө эмес да, туурабы? Сени көз эсептеше турган күн келди. Коля, аман калтырчы. Канча десең берейин, жанымды кыйба. Жалдырап жалына баштады. Сенин күнүң бүттү. Тыз дедирип желке тамырына ийини сайып койгондо, колдору буттары иштебей олтуруп калды. 2 мүнөттөн кийин кулагыңдан, мурдуңдан кан кетет, уктуңбу, Семенович, деп ийнени кайра алып койду. Чыгарманын аягы.